Түндүк Корея. Чыгыш Азиядагы Корей түндүгүндө жайгашкан мамлекет. Официалдуу аталышы Корей Элдик Демократиялык Республикасы. Түндүгүнөн Кытай, түндүк чыгышта Орусия, түштүктө Түштүк Корея менен чектешет. Батышта Сары деңизге, чыгышта Жапон деңизине чыгат. Борбор шаары Пхеньян калаасы. Өлкөдөгү бийлик Корей эмгек партиясынын Ким Чен Ын аттуу улуу башкарманын колунда. 1948 жылдан бери бул мамлекетти диктатордук режим башкарып келүүдө. Диктатор бул атадан балага өтүүчү бийлик дегенди түшүндүрөт. Калктын саны 24 миллиондон ашуун болуп, дүйнөдө 51-чи орунду ээлейт. Аянты 12 000 километр квадратты түзөт. Өлкөнүн басымдуу бөлүгү корей тилинде сүйлөшөт. 99% элдери билимдүү деп саналат. Акча бирдиги вон. Түндүк Корея тоолуу аймак болгондуктан климаты жаанчыл келет. Калктын 24% айыл чарба жумуштары менен алек болот. Ал эми өнөр жай тармагында 44%, тейлөө кызматында 34% жумушчу эмгектенет. Эгер сиз Түндүк Кореяга сапарга чыгууну максат кылган болсоңуз, алгач эле уруксат документтерин даярдоого бир топ акча талап кылынат. Мамлекеттин ичине киргенден чыкканга чейин сизди катуу көзөмөл кылып турушат. Мүмкүн эмес деген жайда фото, видео съемкаларды жасоого катуу тыюу салынат. Белгиленген гана объекттер көрсөтүлүп, кайда барбаңыз атайын автобуста сиздин тилиңизди түшүнгөн гид коштоп жүрүүсү шарт. Мыйзамды бузуп же аны сыйлабаган чет эл жаранын алдыда чоң жаза күтөт. Ошондуктан тобокелчиликке барууга кажет жок. Көптөгөн жылдар бою Түндүк Кореяга туристтер сейрек келишкен. Туристтердин саны 2000 жылы 130 000 адамды, ал эми 2012 жылы 250 000 адамды түзгөн. Бул жылдан жылга абалдын жакшырып баруусуна мисал боло алат. Дүйнөдөгү эң коопсуз жана жалаң байлар жашоочу шаар бул Түндүк Кореянын борбору Пхеньян шаары. Анткени бул шаарды атайын аскердик топ көзөмөлдөп, сырттан эч кимди уруксаты жок киргизбейт. Жада калса, бул жерде ички миграцияда дээрлик жокко эсе. Жер планетасындагы эң тартипти катуу сактаган, саясаты күчтүү мамлекет бул Түндүк Корея.